Öte küçük duk verdi dayı bizgeçe. 2 milyon son be. Bu кайрылуу деп коелу. Мошенниктер аябай көп болуп атат. Аккаунттарды ачып алышыптыр, өзлөрүнүн эм банкын коюп алышыптыр. Жергесинде мекендештер, бүт барыңыздарга бүгүнкү бул видео кайрылуу ушул жерде кызмат кылып жүргөн, күнү түн бутка тийбей кызмат кылып жүргөн бүт акелерибиз, инелерибиз, бүт барыңыздарга, волонтерлорго бүт баарына ыраазычылык билдирем. Канча калган элеңиз? 39 миңге мага берген бериң болду. Кагазы өзүмдө үйдө калды. Ушуну берип атасыз балдарга деп Мына бияқта мен сыйлаган, мен урматтаган акем. Аларга Алла разы болсун, өтө чоң. Силерге Алла разы болсун. Кыргызстан. Кыргыз элибиздин ынтымагына көз тийбесин. Кыргыз элибиздин пейилине көз тийбесин. Кыргыз эч качан бирин көчөдө таштаган эмес. Эч качан жардам сунган колду артка кайтарган эмес. Бар болуңуздар. Урматтуу мекендештер, мынакей. Акыркы учурларда өзүңүздөр байкап аткандай интернетте өтө сонун видеолор көрүп атабыз. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятие болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный полистерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Корпустан алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Öte küçük duk verdi dayı bizgeçe. 2 milyon son be. Aslanla 2 milyon son taşak. Erkek çaykanda çalıp durup bir yerge çakırdı. O yerge geltirirler dedi asgari koz. Barsak maşinadan şunday düştü dağı. Bul menin oşol orup atkan aslan degen balaga menin koşmoyum zakatım dep turup şart taşap ketip kaldı. Maşallah. Allah razı olsun. Өзү мындай болуп атат. Кээде машина менен шашып кетип атабыз го. Элдер сомнение кылып калбасын, жигиттер. Кээ бирлери үйүнө чакырып, ишине чакырып эле чоң сумаларды берип коет экен. Бияка келбей эле коелу деп, аларды туура кабыл алабыз, а. Анан шашып жөнөсөк эле инкассация кылды. Кетти 3 миллион, дагы 4 миллион деп ойлоп калышпасын. Биз наоборот шашып барып алып келип атабыз. Көпчүлүгүн бияка тартып атабыз, бирок мындай чоң сумаларды келип бияка көргөзбөй эле берели деп эле аларды да түшүнүш керек. Biz geçince kolunu olsa kanca sunu kolunu ötkörüp Бирокчу бир нерсени айтайлы. Ушул жерде ар бир баш ушул нерсеге себепкер болду. Дук болуп ушул жерде. Турган үчүн жигиттер. Эми мына ким десе ошол боюнча келип атат. Бирок ошол жерден бул жерге келип чейин очу элек булаге. 2 миллион сом ташап кетип калды. Бул дук болду. Караңыз да. Алла таалам чоң артык. Бул чоң артык. Пай. Жашасын аслан. Мына. Эме Жергесинде мекендештер, бүт барыңыздарга бүгүнкү бул видео кайрылуу ушул жерде кызмат кылып жүргөн, күнү түн бутка тийбей кызмат кылып жүргөн бүт акелерибиз, инелерибиз, бүт барыңыздарга, волонтерлорго бүт баарына ыраазычылык билдиребиз. Абдан ыраазыбыз. Алла разы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Ушулар катарында мына Москва Тамада борборуна дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул жакта Нуртүлек инибиз, бул жакта агабыз буту тийбей күнү түн дебей мына Нуртүлек 4 күндөн бери уктабай деп. Чын айтканда каякка десин Ивантьевкага барып бүт кызматты кылып, Алла разы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Ушул жерде кызматты кылып аткан балдарга чоң баарына ыраазычылык билдиребиз. Дагы айта кетчү, келем, жардам берем, машинасы бар, машина менен алып барам, кызмат кылам дегендер болсо келсеңиздер болот. Метро Медведка, чайхана Фрунзе, улица Широкая 21. Келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз. Тугандардан Алла разы болсун. Тугандар, мынаки, не только ал эмес, мамырга да чоң ыраазычылык. Үй бүлөсүндө баласы ооруп атса да ошол жерде жүрүү, тугандар. Мынаки балдар келип атат, машиналарын берип атат, мына кинотеатрдан келишип атыр. Кимде машина бар болгон болсо эртең өткүлө, тугандар. Колум бош дегендер, выходной болгондор келгиле, эртең 12де ушул жерде чогулуп, буйруса волонтерлук кылайлы. Метро Медведкова, улица Широкая 21, кафе Фрунзе. Баарыңарды күтөбүз. Биз да колубуздан келишинче салымыбызды кошуп, YouTube аркылуу, Instagram аркылуу элге туура маалыматты берген аракет кылып атабыз, туугандар. Урматтуу мекендештер, бир гана сиздерден сурана турган нерсе, адашпаңыздар, мошенниктерге жол жок. Анткени Аскар агабыз да айтып атат, туугандар. Instagram ачып алгандар болот, өздөрүнүн эм банкын коюп алгандар болот. Сураныч
мошенниктерге алдырбаңыздар. Биз өздөрү менен промой байланышып, туппа туура реквизиттер алганбыз. Ошол комментарий коюп коелу, ошол комментарийден М-банкка Тинькоффко отурсаңыздар болот. Бул кайрылуу деп коелу. Мошенниктер аябай көп болуп атат, аккаунттарды ачып алышыптыр, өздөрүнүн М-банкын коюп алышыптыр. Бизде бир Асландын өзүнүн атасынын М-банкы, анан мурунку Русландын М-банкы бар. Болду, экөө гана. Калганы Тинькофф, Хамзанын мурункулар кандай иштесе ошондой. Эгерде мындай колуңуздар бош болсо, лучше бияка келип эле бергениңиздер жакшы. Мына наличка бергениңиздер ушул жерге келип деле которуп берсе жакшы болот өзүңүз. Ошондой эле кылып атчы. Анан туугандар, байкабай калбаңыздар. Кээде мисалы кана, мисалы мынаны караңыздар. QR коду турат, а? Ушул кичинекей QR коддун ордуна өзүнүн М-банкынын QR кодун коюп алып, ушундай иш жасап аткан акмактар бар экен да, ачыгын эле айтыш керек да. Анан барганда мына QR кодду тартканда, бирок бул жерде Хамзанын же болбосо Асландын М-банкы эмес, өзүнүн М-банкы чыгып калат. Байкабай калбаңыздар да. Сөзсүз түрдө мисалы Самарбеги деп чыгат, не деп чыгат эмени? QR код деметкенден кийин атын карап туруп которуш керек. Самарбеги деп чыгат. Анан акчаны котороордо туугандар реквизиттерди тактап, баягы аскар чыгарып атат, ошол станцияларды карап, атын карап жакшылап которуңуздар. Мошенниктер аябай көп. Астагфирулла, Кудай сактасын, ошол Рамазан айында. Ошон үчүн баарыңыздардан суранабыз. Эгер алып келем десеңиз, ушул жерге жыла студент алып келиптир, наличка бериңиздер. Эгер келе албайм десеңиздер, котороордо реквизиттерди карап коюңуздар. Ошол сайруу. Ушундай анан сөз түрдө мына биз атай мына көк форманы ошон үчүн даярдаганбыз. Көк формасы барбы жокпу, биздин өкүлбү, өкүл эмеспи, сурап, тактап, бүт бардыгын тактап туруп анан кийин которуңуздар. Лучше туугандар, бияка алып келгениңиздер жакшы да канча. Салам алейкум. Анан эконтек Комментарийга биз ошол жалпы реквизиттер коюп койгонбуз. Ошол жака гана которуңуздар. Салыштырып көрүңүздөр. Эгерде бир жактан сиздер реквизит көрүп калсаңыздар, биринчи кезекте сразу которууга шашпастан салыштырыңыздар, туурабы эмеспи, андан кийин которуңуздар туугандар. Кудайдан коркпогондор мошенниктер дагы чыгып атат. Анан кызмат кылгандарга дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз туугандар. Кече өзүңүздөр көргөндөй бир эле инсан 2 миллион сом кошуптур. Бул кандай эр жүрөктүк? Бул кандай баатырдык? 2 миллион сом, Асланга 2 миллион сом таштап. Жана мен Максат Ажы устазыбыздын бир видеосун көрдүм да. Бай инсан деп кимди айтсак болот? Бай инсан деп бирөөгө садака кыла билгенди, зекетин бергенди бай инсан дейбиз. Ал эми бирөөгө бай болуп туруп садака кыла албаган инсан ал бай эмес, ал сарак инсан деп айтты да. Ошого ушундай мээримдүү зекетин берген байлар көбөйө берсин. Мына биякта мен сыйлаган, мен урматтаган акем. Мамыраке, Алла разы болсун, өтө чоң. Силерге Алла разы болсун. Күнү түндө кызмат кылып жүрөсүңүз. Чоң рахмат силерге. Биякта мына Аслан уулубуздун тайкеси, эң чоң тайкеси, бияк бөлөсү. Кыскасы эми бир нерсе айтып коеюн. Мына Нурия кызыбыз, мен жигерим, мына эркек кылбаган ишти кылды. Эркекче матиз бердим мына. Хамза менен Аслан менен Байханга матиз берди. Ошонун акчасын сатып жүрсүм. Ал менин элим машина эмес, терең подписчиктеримдин дагы машинасы болчу, негизичи гифке алган машина. Подписчиктерибиз менен сүйлөшүп, неме кылып, ошол нерсеге ушу балдарыбызга берип коелу деп ыраазы болушту. Подписчиктерине рахмат, Алла разы болсун баардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Москвадан дагы кызмат кылган инсандарга чоң рахмат жана дуа кылып туруңуздар. Мен билгенден көптөгөн блогерлер, тамадалар жүгүрүп жаткандар. Колдон келишинче Асландын өмүрү үчүн баса белгилеп атын айтып коюн ушул Москвадагы инсандардан. Рустам Калматов деген агабыз, Мамур агабыз, Байсал агабыз, өтө көп инсандар жана ошондой эле дагы бир инебиз жүрөт. Москва Тамада борборунун мүчөсү Лутилек деген инебиз 4 күндөн бери уктабастан жүгүрүп жүрөт туугандар. Ушул инсандарга дагы дуа кылып туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү Москвадагы отчет боюнча Мамур ака өз толук маалымат берсин. Бүгүнкү отчет боюнча волонтерлор штабы 543.569 рубль. Улак жамааты байкелерибиз наличка 105.000 карта плюс карта. Кинотеатр Кейже Тимабрат туча коюп, кинотеатрына 15.480 рубль. Торт жамааты 111.000 наличка плюс карта Жумагүл эже. Кафе Фрунзе
өзүнүн чайканасына кутуча коюп 44.830 рубль кутучага чогултуп берди. Такси жамааты, Москвада такси жамааты бүгүн наличка 57.197 рубль. Садовод Люблино сода саттыкта иштеген эже ага инелерибиз бардыгы биригип наличка 111.160 рубль. Аско баштаган айымдар жамааты бүгүн 301.670 рубль. Общая сумма бүгүнкү жалпы чогулган сумма наличка 1.189.706 рубль плюс Нурия такси кызматында иштеген, бизнес класста иштеген кызыбыз Нурия кызыбыз Аслан инибизге матиз белек кылды. Кече анан Тиньковто кечеки отчет боюнча Тиньковто байкебиздин Чыңгыз байкебиздин Тиньковунда Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Кудай буйруса үч бөбөгү жакшы болуп кетсин. Бүгүн ошол Жалалаттагы Бак акалар, Дамир акалар ошол булакка бүгүн жөнөттүлөбүз. Мына балдар болуп барып ошол жака 105 миң акча чогултуп беришти. Андан сырткары карталарга контуруп атты, көктү, урнолорго салып атты. Майбала өзүң дагы буга чейин тапшырып койчокчу деп. Ассаламу алейкум мекендештер. Өзүңөр билесиңер, бул Хамзага деп башында бул карапканы ачтым эле. Анан буга дагы элдер акча салып, улакчы байкелерибизден акча салып, буну уже Хамзанын сбору жабылып, Асландын сборуна акча чогултуп баштадык да. Азыр ушул карапканы бул жактагы бажасына тапшырып коелу да. Анан дагы бир байкелер кечиресиз. Бизде азыр ушул жерде телефон сүйлөшүп атканда атайын ушул ишкер байкелерден Азат деген байке да 10 миң сом берип кой деди. Ошол которуп коелу, буюрса атын айтып коелу бергенибизди. Отчет. Ассаламу алейкум, урматтуу улакчы байкелер. Сиздердин аманатыңыздарды биз алдык. Алла разы болсун. Кудай шүкүр, Хамзага сбор жыйналгандыктан мен Асландын өкүлүнө узат бердим. Улакчы байкелерге чоң рахмат. Бир жумадан келсеңер дагы чоңдукту чогултуп бере бересиз. Аллахтан разы болсун. Тапканыңыздарга береке болсун, тынч болойлу, аман болойлу. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Азыркы учурда Хамзага сбор чогулуп бүткөн Асланга кетет. Аслан бүткөндөн кийин дагы бир бала бар экен, Байхан деген. Кудай буюрса, анын дагы видеолорун бул жака чыгарып, элге таза жана тунук туура маалымат бергени аракет кылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум, Москва жергесиндеги такси жамааты, бүт барыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн аябай чоң сүйүнчүлүк, сонун акча чогултуп бериптирсиздер. Барыңыздарга ыраазыбыз. Бул жакта Аслан инибиздин өкүлү Камбар, бул жакта такси жамаатынын аксакалдары. Урматтуу мекендештер, мынакей кыргыз элибиздин биримдигине дүйнө жүзү таң калып бүтпөй койду. Бүгүн могул жерде такси кесиптештер, ушул жердеги блогерлер бүт барыбыз чогулуп отурабыз. Буга чейин дагы окшогон иш-чараларды өткүздүк. Бүгүн мынакей эки баланын өкүлү келген экен эле. Чисто бүгүнкү отчетту берип коелу. Так, 57.197 рубль болду. Такси жамаатына ыраазычылык. Ошондой эле бул жакта мынакей блогер кызыбыз Нурия өзүнүн атынан бир матиз берген атат. Буга дагы бир ыраазычылык берип, өзүңүздөр кубагыңыздарды берип. Биздин бизнес класстын группасы бар, Ультима группа. Ошонун 1-2 балдар Нурия кошуп кой деп перевод кылышкан эле. Мына ошолордун аманатын бул жака кошуп койсок дегем. И туугандар мен Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Такси жамаатына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздарда Аллахым өзү сактасын. Хамза инибиздин өкүлү Жездес уулу Чыңгыз ага. Ассаламу алейкум, урматтуу такси жамааты. Мына азыркы учурда Аслан уулубуз 9 айлык нарсебизге сбор жүрүп жатат. Буга чейин жалпы эле негизи сиздер командаңыздар менен Хамзага жардам берип жүргөн экенсиздер. Аллахым силерге ыраазы болсун. Ар дайым бар болуңуздар, тынччылыкта, аманчылыкта болуңуздар. Рахмат сиздерге. Тууганда дагы кошумчалай кетчү нерсе. Эми мынакей сбор башталып турат. Мындан кийин эми токтобостон Москвадагы жердештер, таксисттер, бизнесмендер, таксопаркы барлар, чайканасы барлар, садоводдогу бизнесмендер
утурушундай чайканаларда чакан кылып бир аз актив көрсөтүп, могу балдарга тыйынын чогултуп берип коелу. Москвада дагы кыргыздар мындай биримдикте экенин бир көргөзүп коелу мынакей эл журтка. Рахмат. Видеонун аягында айта кетчү нерсе туугандар, могул Москвадагы именно волонтер болуп иштеп аткан биздин эже карындаштарга, агайынелерге, силерге өтө чоң ыраазычылык. Көпчүлүк айтат биздин волонтерлор эч жерде айтылбай калат деп. Буйруса, сооптун бардыгын силер кырып атасыңар. Рахмат силерге. Канча калган элеңиз? 39 миңге мага берген бериң болтун. Кагазды өзүмдө үйдө калды. Ушуну берип атасыз балдарга деп, Баалап сатып коюңуздар. Рахмат. Чоң бизге дагы алтындар келип атат, Кудай буйруса бир барып өздөрүнүн баасын өткөрүүгө аракет кылабыз. Чалып келдим, ламбардар албай койду. Сонун ушунун өзү ушул мындай өтө жакшы негизичи ушинтип алып келип чыдабай алып келип берип атасыз. Рахмат чоң эжеке. 8 мартта арнап алып бир эле таңгам. Все, болду. Рахмат чоң. Рахмат, кайра салып берип коюңуз, Рахмат. Буйруса. Кол чалып коебуз эжеке. Рахмат чоң, буйруса. Рахмат чоң, Рахмат чоң. Макул болуп туруңуз, Рахмат чоң. Эжекебизге бир кол чалып коелучу эжекебизге. Рахмат чоң. Болуп туруңуз. Макул. Жергесинде мекендештер, бүт барыңыздарга бүгүнкү бул видео кайрылуу ушул жерде кызмат кылып жүргөн күнү-түн буту бутка тийбей кызмат кылып жүргөн бүт акелерибиз, инелерибиз, бүт барыңыздарга, волонтерлорго бүт баарына ыраазычылык билдиребиз. Абдан ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Ушулар катарында мына Москва Тамада борборуна дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул жакта Нуртүлек инибиз, бул жакта агабыз буту тийбей күнү түн деп мына Нуртүлек 4 күндөн бери уктабай деп. Чын айтканда, каякка десин Ивантьевкага барып бүт кызматты кылып, Алла ыраазы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Ушул жерде кызматты кылып аткан балдарга чоң баарына ыраазычылык билдиребиз. Дагы айта кетчү, келем, жардам берем, машинасы бар, машина менен алып барам, кызмат кылам дегендер болсо келсеңиздер болот. Метро Медведково, чайхана Фрунзе, улица Широкая 21. Келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Туугандар, мынакей, не только ал эмес, мамырга да чоң ыраазычылык. Үй бүлөсүндө баласы ооруп атса да ошол жерде жүрүү, туугандар. Мынакей балдар келип атат, машиналарын берип атат, мына кинотеатрдан келишип атыр. Кимде машина бар болгон болсо эртең өткүлө, туугандар. Колум бош дегендер, выходной болгондор келгиле, эртең 12-де ушул жерде чогулуп, буйруса волонтерлук кылайлы. Метро Медведково, улица Широкая 21, кафе Фрунзе. Баарыңарды күтөбүз. Күтөбүз баарыңызды. Алла ыраазы болсун.